облусунда 2 адамдын сөөгү табылды. Бир сутка ичинде Чүй облусунда 2 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу 27 февралда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Ала Мөдүн районуна караштуу энергетик шаарчасында жайгашкан турак үйдүн жанындагы кудуктан белгисиз адамдын сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 4 куткаруучу тартылып, кудуктан эркек кишинин сөөгүн чыгарып, ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Андан тышкары Жайыл районуна караштуу Кара Балта шаарынын Кожомбердиев көчөсүндө жайгашкан үйдүн бекилип калган эшигин ачып беришкен. Батирдин ичинен 82 жаштагы аялдын сөөгү табылган. Куткаруучулар маркумдун сөөгүн милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Булак Заман Кейжи. Өкмөттөрдү талкалап кетиргич Текебаевдин абалы чатак. Үй камагынан толук чыкпаган сот тарабынан актала элек Өмүрбек Текебаев өкмөттүн ишин Кыргызстандын экономикалык абалын сындаганда адатка айландырып алды. Чындыгында Текебаев өзү экономиканы билбейт, ага чындап кызыккан адам эмес. Ал 30 жылдан бери өзүнүн кызыкчылыгына жараша баш мыйзамда ары бери кайчылоо менен гана алектенип келаткан саясатчы. Эгерде экономиканы билсе, түшүнсө, абал чатак Кыргызстан социалдык экономикалык жактан кургуйга кулап баратат дегендей сөздөрдү айтмак эмес. Анткени акыркы 2 жылда жетишкендерге Кыргызстан көз карандысыздыктан бери ээ боло алган эмес. Бир мисал, республикабыз 1992 жылдан 2017 жылга чейин чейрек кылымдын ичинде жалпы көлөмү 20 миллиарддын тегерегинде инвестиция алса, өткөн жылдын ичинде жалпы суммасы 16 миллиард долларга барабар инвестициялык келишимдерге кол коюлду. 2019 жылы өлкөнүн ички дүң жыйымынын көлөмү 590 миллиард сомго жетип, өсүш 4,5% түздү. Акыркы 2 жылдан бери экспорт көбөйүп, импорт азаюуда. Алсак 2019 жылы импорт 6,6%га азайды, экспорт 9,4%га өстү. Текебаев жетектеген партиянын жетекчилеринин мародершинага катыштыгы бар болуп, бир нечеси соттолгондугу, өзү коррупциянын криминалдык кландык башкаруунун ана башчысы, Ашанын союлуна айланып, өкмөттөрдү талкалап кетиргич болуп, ал үчүн өз тарапташтарын эң жогорку кызматтарга дайындатып келгени жалганба. Алардын баары соттолушту же сурактарда жүрүшөт. Партизмелик шайлоону саясий сойкулукка, коррупциялык баюу жолуна айландыргандардын арасында Текебаевдин да бар экендиги жашыруун сыр дейсизби? Партиясында бир күн болбогондорду парт тизмесинин эң алдыңкы орундарына киргизип, депутат кылып, акчасы аз болгондугу үчүн өзүнө тоодой жакшылык кылган Шыкмаматовду айдаганычы. Азыр коомубузда ар кандай саясий кемчиликтер болсо, алардын көбү Текебаевчилерден мураска калгандар, эл аны жакшы билет. Ошондуктан алдыдагы парламенттик шайлоодо абалы эң чатак болуп турат. Адамдык, каржылык ресурстары жетишпегенден улам атамекен шайлоого катыша албай калышы да, катышса да 3%дык чектен өйдө чыга албай калышы да ыктымал. Ал үчүн Өмүрбек Чиркешевич бет тырмарлык кылып, башкаларды эмес, өзүн гана айыпташы керек. 30 жылдык саясий оргу барлык акырында аны ушундай абалга алып келди. Булак Майдан Кейжи. Камчыбек Жолдошбаев, Жогорку кеңештин депутаты. Дордой базарындагы кытайларды 2-3 жолу текшерсеңер, коронавирус чыгат, жакшылап текшергиле. Урматтуу вице-премьер, азыр коронавирус деп дүйнө жүзү дүңгүрөп жаман болуп жатканда, Кытай жарандарынан азыр бизге бир да киши киргизбей жатасыңарбы деп сурады депутат Камчыбек Жолдошбаев. 26 февралда Жогорку кеңеште коронавирус илдетинин алдын алуу жана анын өлкө аймагында жайылышына жол бербөө чараларын көрүү жаатында маалымат учурунда вице-премьер Алтынай Өмүрбековадан бизде Кытай менен чек аралар жана аба каттамдары жабык. Бирок Кытай Республикасынын жарандары 3-чү мамлекеттер аркылуу Москва, Дубай жана Стамбул шаарлары аркылуу келип жатышат деп жооп берди Өмүрбекова. Ошолорду Кыргызстанга кийирбей койсо болбойбу деп такып сурады Камчыбек Жолдошбаев. Биз азырынча андай чечимди, Кытай Республикасынын жарандарын киргизбей коюу тууралуу чечимди кабыл ала элекпиз. Башка аракеттерди көрдүк. Компаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кытай жарандары азырынча келбей турсун деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Бирок Кытай Республикасынын жарандары келбесин деген тыюу жок деп жооп узатты вице-премьер. Урматтуу саламаттыкты сактоо министри, Кытайда бир аялды 8 жолу текшерип, коронавирус жок экен деп чыгарышкан. Ал эми 9-чу жолу текшергенде ал аялдан коронавирус чыгыптыр. Анан бизде кандай болот? Бизде Кытай жарандары жүрөт. Мына Солтон Сары кенинде кытайлар жүрүшөт. Дордой базарынын баары кытайлар. Буларды текшересиңерби деп депутат Жолдошбаев эми министр Космосбек Чолпонбаевга кайрылды. Кытай жарандары келгенде биз аларды 14 күнгө карантинге кармап жатабыз. Коронавирус
коронавируска карата алардан анализ алабыз. Таза болсо гана карантинден чыгат. Чыгарында да анализ алып калабыз деп жооп берди Чолпонбаев. Демек силер 2 жолу анализ алат экенсиңер. Ал эми Кытайда 8 жолу анализ алса чыкпай, 9 жолу анализ алганда коронавирус чыгып жатпайбы деп жарга такады депутат. Биз дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кеңештери менен иштеп жатабыз. Азырынча бизде коронавирус чыга элек деп жооп берди Чолпонбаев. Базарлардагы кытайларды 2-3 жолу текшерсеңер чыгат. Кытайда 8-9 текшергенде чыгып жатпайбы деди депутат. Министр макул деп убада кылды. Була Кыргыз Today KG. Коронавирус жуктуруп алды деген Джеки Чан үн катты. Голливуд актёру жана режиссеру Джеки Чан коронавирус жуктуруп алды деп шектелип, ооруканада жатат деп тарап кеткен кеп боюнча пикирин билдирди. Ал көрөрмандарына кайрылуу жасап, ыраазычылыгын айтты. Эске салсак, бир катар чет элдик ЖМКлар Голливуд актёру жабык кечелердин бирине баргандан кийин коронавирус жуктуруп алып карантинге жаткырылды деген кабар тараган. Ал Facebook тармагындагы баракчасына төмөнкүчө жазган. Камкордугуңар үчүн баарыңарга рахмат айтмакчымын. Мен карантинде мен тынчсызданбагыла, башкалар да сак-саламатта жана коопсуз абалда болсун деп жазган актер. Буга чейин Джеки Чан коронавируска каршы дары тапкан адамга 1 миллион юань берем деп убада кылган. Булак Спутник KG. Сауд Аравия коронавирустан улам кичи ажылыкка тыюу салды. Сауд Аравия умра амалдарын жасоо үчүн башка өлкөлөрдөн Меккеге барган зыяратчыларды кабыл алууну убактылуу токтотту. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, коронавирус күч алган мамлекеттен келген туристтерге да өлкөгө кирүүгө тыюу салынды. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлиги да Сауд Аравия коронавирус менен күрөшүүдө эл аралык уюмдарды, айрыкча дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмун колдоого даяр экендигин билдирди. Эскерте кетсек, 27 февралга карата коронавируска кабылгандардын жалпы саны 82 миңден ашты. Анын 79 миңге жакыны Кытайда. Булак Заман KG.